Бишкектин көчөлөрүнүн биринде тротуар курууга Кыргыз Республикасынын транспорт министринин орун басары Акуналы Досалиевдин үйүнүн тосмосу тоскоол болууда. Бул тууралуу экономист Чекит Кейжи сайтына өздүк булактар билдирди. Маалым болгондой, Арча Бешик конушунун Эртайла көчөсүндө оңдоп түзөө иштери жүрүп жатат. Алар жашоочуларга ыңгайлуу болуш үчүн жолго асфальт төшөп тротуар салууну көздөшүүдө. Бирок көчөдөгү үйлөрдүн биринин тосмосу түз эле жөө жүргүнчүлөр өтүүчү жерге салынгандыктан тротуарды салуу, асфальт төшөө иштерин бүтүрүү мүмкүн эмес болууда. Маалым болгондой, жергиликтүү тургундар аталган чиновник жерди басып алганынан улам тургундар казылган көчөгө чыдоого мажбур болуп жатышканын айтып, нааразычылыгын билдирген. Редакцияда бул үй транспорт министринин орун басары Акуналы Досалиевге таандык экенин тастыктаган. Кыргыз Республикасынын улуттук интеграцияланган кадастр системасынын расмий документтери бар. Ал аталган мүлккө 2016 жылдын март айынан бери ээлик кылып келет. Булак экономист Кейжи. Көп өтпөй интернет желесинде мыйзам баарына бирдей транспорт министри Тилек Текебаев орун басарынын үйүн тосмосу бузулганын айтып чыкты. Буга чейин Бишкектин көчөлөрүнүн бирине тротуар курууга транспорт министринин орун басары Акуналы Досалиевдин үйүнүн тосмосу тоскоол болуп жатканы айтылган. Урматтуу мекендештер, биз министрибиз Тилек Кыдырмаевич Текебаевдин тапшырмасы менен азыр анын орун басары Акуналы Досалиевдин үйүнө келип отурабыз. Маалымат чыккан жана министр өзүнүн үйүнүн заборун буштурбай атат дегенчи. Анын баары калп болуп чыкты. Мынакей мэриянын өкүлдөрү турат. Бул жерде 40тан ашык үй бузулган экен. Азыр мынакей сүйлөшүүлөргө ылайык вторникүнү бузабыз деген экен. Өзүңүз ошол боюнча маалымат берип койсоңуз. Биз тараптан жер пайдалануу көзөмөлдөө башкармалуу тараптан буга чейин эскертме баракчасы тапшырылган. Үйдүн ээсине жана сүйлөшүүлөр болгон. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Биз тараптан эч кандай каршылык болгон эмес. Өзүбүздүн каалообуз менен алып беребиз деп. Бүгүнкү күндө 4-июлга белгиленген. Ошонун алкагында бүгүнкү күндө мынакей демонтаж иштери жүрүп жатат. Өзүңүздөр көрүп тургандай, мыйзам бардыгына бирдей. Ушул жол салынганда биз аябай чүйүнгөнбүз. Ушундай жакшынакай жол салынып атса, биз каршылык көрсөтөт элек. Болгонун кичине түшүнбөйсүздөр болуп кетти окшойт. Мына азыр мэриянын өкүлүнүн сөзүн, биздин министрликтин советтин сөзүн уктуңуздар. Мына азыр биз мэриянын өкүлчүлүгү менен сүйлөшүп, мына бүгүн бузуп, бир жуманын ичинде тротуарга даярдап беребиз деп сөз бергенбиз. Мына биз бүгүн баштадык бузуп, 2-3 күндө уже местаны даярдап беребиз. Ысык Көл облусунун жетекчиси Ильяс Иманбетовго сөгүш жарыяланды. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы билдирди. Президент Садыр Жапаров кол койгон тескемеге ылайык Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамынын 14-беренесинин 1-бөлүгүнө Кыргыз Республикасынын эмгек кодексинин 146 статьясына ылайык тапшырылган эмгек милдеттерин тийиштүү түрдө аткарбагандыгы үчүн президенттин Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Иманбетов Ильяс Жеңешевичке сөгүш берилди. Эске салсак, президенттин Ысык Көл облусунун калктуу конуштарынын тургундарынын пляждык зоналарга кирүү укугун камсыз кылуу жөнүндө жарлыгын аткаруу жоопкерчилиги президенттин Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнө, мамлекеттик райондук администрациялардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын башчыларына жүктөлөт. Бүгүнкү күндө Ысык Көл облусунун айрым пансионаттарында дарбазалар, тосмолор толугу менен алынып салынган эмес. Ошондой эле көлдүн жээгинин курулуш материалдары ушул күнгө чейин чыгарыла элек. Мындан тышкары Ильяс Иманбетов Ысык Көлдүн жээгинде жайгашкан коомдук тамактануу объектилерин мыйзамсыз курууга жол берген. Булак Назар Ньюс.